5 канал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Студияда Айтурган Сатиева күндөмү маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы менен. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Ош Эркечтам стратегиялык трассасын тоскун протесттик акция катышуучулары 3 кылмыш ишинде өтөт. Ички иштер министрлиги жол кайгуу кызматындагы коррупцияны жоюуга киришти. Иш-чаралар планындагы биринчи кадамдар жасалды. Кыргызстанда чегараларды көзөмөлдөө бажы бирлигине кирген соң кандай өзгөрөт? Чегаралардан өтүү канчалык жөнөкөйлөтүлөт? Мектеп алдындагы лагерлер